Аталган районда сугат каналдары дээрлик тазаланып, иреттелип бүткөндүктөн дыйкандарга сугат суусун берүүдө эч кандай кыйынчылыктар болгон жок. Механикалык тазалоо жумуштары өз мөөнөтү менен аткарылды. Райондогу суу көлмөлөрүндө жетиштүү деңгээлде суу топтолуп, дыйкандар сууну каалагандай пайдаланышты. Быйыл чүйлүк дыйкандар сугаруунун өзгөчө ыкмасына түшкөн. Быйыл суу маселеси өтө жакшы болду, Кудайга шүгүр. Азыр бул турган беде 3-чү саат. 3-чү саат кызылчаларда уже 3-чү саатын уруп атышат. Сугарып атабыз. Быйыл суу маселеси былтыркы мурдагы жылкыга караганда өтө эле жакшы болду деп айтсак жаңылышпайбыз го. Мындан башка жүгөрү бар, кызылча бар. Анын баары сугарылып атат. Жакшы быйыл негизи эле суу жагы жаанчыл болуп, суу жагы жакшы болду быйыл. Ошо мына могу жаңы ыкма колбаса деп коет экен. Ушул эки менен былтыртадан бери колдонуп атабыз. Кудайга шүгүр жакшы экен, бул экономичный болот экен. Экономичный, анан кийин мына 50 литрди баягы мына моер 2,5 гектар, 2,5 гектарга бөлүп жеткирип атабыз. Баягы тигиндей болуп ары кетип бери кетпейт экен суу. Ошол жагы жакшы экен. Кызылчабыз болсо Кудайга шүгүр суу жакшы быйыл. Болуп көрбөгөндөй жакшы болуп атат. Аба ырайынын жаанчыл болушу, тоо мөңгүлөрүнүн суунун жакшы түшүшү мол түшүмдүн өбөлгөсү болду дешет суу чарба кызматкерлери. Жыл абдан жакшы жылдардын бири болду. Себеби быйылкы кегетик участкасындагы суунун мөңгү суунун кириши абдан жакшы. Былтыркыга салыштырмалуу абдан жогору. Быйылкы түшүм Кудай буйруса абдан жакшы болот деген ойдобуз. Анткени дыйкандарга сууну өзүнүн убагында берип атабыз. Жедеп Камыш Чапаевага өсүп, сугат сууга тоскоолдук жаратып келген бир нече чакырымга созулган каналдар тазаланды. Айрым суу каналдарында бетондоо жумуштары кошо аткарылып, тиешелүү жумуштар жүрүп жатат. Быйыл ушу параллельно былтыркы жылдарда бая түйшүктүү проблемный болгон, кыйынчылык болгон жерлерди монтип мындай каналдарды бир каналга очередь көп болгондуктан областтан уруксаат алып, ушундай бир сооружение ачып берели деп 18-2 деген жаңы каналча салып, сооружение салып, анан ушул жерден 400 литр суу чүп бергендей жаңы канал салып берип атабыз. Кышты-кыштай тынмалбай эмгектенген ысык аталык суу чарба кызматкерлери эми акыбетибиз кайтса экен деп түйшөлүп турган кездери. Сталбек Абдыраев, Мирлан Жаныбеков, ЛТР каналы, Чүй облусу.